Ал акча бир укканда көп акча, 500 миллион акча экен. Садыр Нуркожоевич менен сүйлөшүп, эгерде диплом жасалма болгон болсо, көпчүлүгү мындай шакка бара албайт эле. Бюрократия аябай бизде жалпы система тоскоолдуктар аябай көп. Көп эле жаман дей бергенден алыс болушубуз керек. Бир топ жылыштар бар. Үй бүлөм Бишкекте. Өзүм аялда жашаганга аябай чоң чыгым кетет экен. Алтынбек Турдубаевич, Бакыйган фракциянын лидери, Жогорку Кеңештин канча шактырылышын депутат болуп жүрүп эле, анан Ысык Көл облусуна президенттин өкүлү болуп дайындалып калганыңыз мындай көпчүлүккө күтүүсүз болду. Мен жашоодо мындай мени көп мезгилдерде күтүүсүз шактар менен коштолуп келет да. Бул дагы неме жараткан буйругу. Анан негизинен өзүмдө дагы көптөн бери мындай бир ойлор пайда болуп жүргөн да. Мен негизи ишкерликтен эле парламентке келгенмин, депутат болуп, көп жыл депутат болуп иштедим. Көп мезгилде өкмөттүн ишин же болбосо жергиликтүү башкаруу системасын көп сындаган учурларыбыз болгон. Эми негизги депутаттардын иши мындай эл менен тыгыз иштеп, түрдүү маселелерди көтөрүп, ушундай иш негизги ошондой жүрөт да. Ошон жүрүп анан бир убакта мен бир күтүүсүз эле чечим сиздер үчүн болгон мен ички дүйнөмдө ошол бир даярдыктар болуп жүргөн. Көптөн бери бир аткаруу бийлигинде иштеп, бир кызмат кылсам, ошол жакта дагы бир ички түзүлүштөрдүн ичинен жеринен иштеп көрөйүн деген ойлор бар болчу. Ошол ойлор бир убакта мындай күтүүсүз ишке ашты да негизинен. Көпчүлүк айтып жүрөт эми депутат болуп, фракциянын лидери болуп, бир алдыңкы катардагы депутаттарда жүрүп, анан ушинтип областка кетиши бул көбүнө мындай күтүүсүз болду. Көпчүлүгү мындай шакка бара албайт эле. Мен ушундай шакка барганга ички дүйнөм ушундай түрткү болду негизинен. Эмнеге Ысык Көл облусуна? Кокусунан бул Ысык Көл облусуна келип калдыңызбы же бул ойлонулган кадамбы? Жок, бул ойлонулган кадам эмес. Мен Садыр Нуркожоевич менен сүйлөшүп, өзүм сунуштадым. Аткаруу бийлигинде бир жакта бир кайсыл багытта болсун бир жакты тартып берейин. Парламентте иштеп көрдүм, бул жакта дагы көргүм келип атат, жардам берейин деген эле сунуштар, элдин арасында иштейин деген сунуш айтылган мен тараптан. Анан Ысык Көл областын Садыр Нуркожоевич сунуштады. Анан менде тандоо болбош керек да. Мен ал жакка барбайм, бул жакка барбайм. Бирок Ысык Көл областына келишиме мен эч кандай мындай өкүнбөйм, тескерисинче жаратканга шүгүр, ушундай касиеттүү жерге келип эл менен иштешип атканыма азыр мен жаратканга ыраазычылык билдирем чындыгында. Тагдыр ушул жака алып келгенине. Кудай буйрса, жыйынтыктар алдыда. Мынакей бир ай болоюн деп калыптыр. Бир айдын ичинде эмнени үлгүрдүңүздөр? Райондорду кыдырып койдуңузбу? Эмне болду? Райондорду толук кыдырып бүтө элекмин. Бир айдын ичинде бир топ эле иштер менен тааныштым. Ички аппарат менен, жалпы областыбызда кандай иштер жүрүп атат. Азыр эми мына жазгы тала иштерине даярдык. Өзүңөр көрүп тургандай бизде али кыш кете элек. Бүгүн да мына катуу кар жаап атат. Жазгы сезонго даярдык. Ошол эле мезгилде көп тартыштыктар бар. Ошол эле мезгилде мына азыркы кымбатчылык,
азык-түлүк коопсуздугу ошого толтура иштер бар. Ушулардын үстүндө иштеп атабыз. Чындыгында убакыт жетпейт экен, жетишсиз. Жарандарды кабыл аласың. Күндө жарандар келет, түрдүү маселелер менен. Чындыгында кыйналгандар эл ичинде аябай көп экен. Депутат болуп жүргөнүбүздө деле ушинтип сурангандар, кабыл алгандар, арыздангандар, бири менен ушундай ушундайлар көп болчу. Бул жат эмес мен үчүн. Бирок элдин ичинде жүргөндө андан да көп экенин байкадым да. Негизинен облуста эң эле көйгөйдүү маселелер кайсылар экен? Бул негизги область, Сыкөл областы бул аябай айырмасы башка областтарга салыштырмалуу чоң, потенциалы чоң область чындыгында. Бул жакта туризм, мейман тосуу да, туризм биз негизи көпчүлүгүбүз элестетебиз, жайкы туризмди, пляжный туризмди эле элестетебиз да, сууга түшүү жок. Негизинен андай эмес экен. Кыргызстанга келген, сырттан келген туристтердин 70-80% бул Сыкөлгө келет. Сыкөл областына келет экен. Сыкөл областына келген туристтин 70-80% именно Каракол шаарына келет. Бул деген кышкы туризм, жайкы туризм, булар лыжага, көбүнчө лыжа тепкен, ошол эле мезгилде тоо жайлоолорго, трекинг, альпинизм, ушундай тоолуу жаратылышка суктанып кыдырган туристтердин көпчүлүгү ушул жакка келишет экен негизинен. Биздин азыр тейлөө кызматыбыз чындыгында башка өлкөлөргө салыштырганда бир топ аксап турат. Биз ушул багытта көбүрөөк иштешибиз керек экен. Негизинен ушул багытта инфратүзүмдөрдү бизде аябай аксап турат экен Сыкөл областында. Ошол эле очистной сооруженияларыбыз начар, жолдорубуз начар. Ошондой эле элдерди тейлөө кызматы бизде жакшы калыптан элек. Элдерибизди үйрөтүп, жана гидтерди даярдап, ушундай жөнөкөй эле табличкалар, ушундай маршруттар, ушулар баары ордуна коюла элек да. Анын үстүнөн чоң эле иштер болуп атыптыр, бирок биз ойлогондой жакшы эмес. Ошол эле мезгилде мал чарба, Сыкөл областында мал чарбага аябай мындай басым кылса, дыйканчылык, багыбанчылык, ушул багыттарда 3-4 багытты жакшы коюп алып, бул жактан ишти жүргүзсө, мындай бир төбөлө алдыга жылса болот да негизинен. Мынакей биз облуска бир 3-4 күндөн бери облустогу жерлерди кыдырып, райондорду кыдырып, элдин айтканы эле жол маселеси. Ушул Борбору Каракол шаары менен байланыштырган, ошол эле Ак Суу району, бул жагы Отрадный, Каракол, Чолпон айылдарын байланыштырган, бул жагы Тоң районундагы чоң жолго чыктуу келчү айылдардын жолдору, ички жолдор. Анын ичинде бул Каракол шаарынын өзүнүн жолдору дагы көбү көңүл жубатарлык эмес да. Бул багытта кандай иш болот? Туура маселелер көтөрүп атасыз. Мындай иштер жүрүп атат азыр. Негизинен жол жалпы өлкөбүздө бүт жакта мындай чоң проблема жаратып атат. Себеп дегенде жол бул аябай маанилүү нерсе. Ошол эле мезгилде кымбат, ошол эле мезгилде бир топ убакыттарды талап кылат. Азыр быйыл мына апрелде жол башталып атат. Түпкеген жолу башталып 22, 23-24 ушул 2,5-3 жылда бүтөт. Бул деген жол Алматага, Казакстанга жол ачылат ушул жактан. Ал жол жүрүп атат. Ошол эле мезгилде азыр мына Корумду Балбай жолу уланат. Бул да быйыл башталат. Буюрса Барскон, Балыкчы жолу азыр иш жүрүп башталды. То есть айтайын деген мына кольцо Кудай буйруса бир 2 жыл, 3 жылдын ичинде бул жолдор өзүнүн ордуна түшөт. Ушундай талап бар. Ушундай талап коюлган президент
мамлекетибиз тарабынан бүт күч ушул жолго жумшалып атат. Ошондон кийин экинчиси очистной сооружениялар Караколдуку 60-жылдары коюлган. Каракол балыкчы шаары, ошол эле мезгилде Чолпон Ата. Ошол 3 шаардын очистной сооружениясы, канализациясы быйыл башталган турат. Бул дагы кредит менен, АБР менен иш жүрүп атат. Бул сүйлөшүүлөр эмес, сүйлөшүүлөр бүткөн, буга чейин мурда келе жаткан иш. Мына азыр ошонун артынан тездетип, бул иштер дагы быйыл башталат. Быйыл баштала турган иштер. Ошондой эле мезгилде дагы башка бир чоң пландарыбыз бар. Аларды дагы өзүнүн убактысы келгенде айтайын. Бүгүн жүрүп аткан иштер ошол инфратүзүмдөрдүн боло турган иштер ушундай. Ошол эле мезгилде чоң Корунду семен заводу азыр Кумтор эсебинен ошол курулган атат. Андан башка дагы бул жакта ишканалар ачылган турат. Көп иштер жүргөнү турат. Район аралык жолдор боюнча жооп алган жокмун? Каракол шаарынын байланыштырган. Мен чоң жолдорду айттым. Көпчүлүгү район аралыгындагы жолдор, ички жолдор, алар айыл өкмөттөрүнүн эсебинде. Айыл өкмөттөрдүн көпчүлүгү дотацияда, көпчүлүгүнүн өзүнүн карызы жок болгон үчүн бул маселелерди чечиш бизге аябай оор болуп атат. Биз Минтранстын балансындагы жолдорду чечкенге аракет кылып атабыз. Ошол эле мезгилде шаардын ичиндеги жолдор, тротуарлар көп иштер мындай аябай аксап, аябай мындай сплоченный эмеде да, состояниеде. Ал дагы ушу шаардын бюджетинин тартыштыгы. Ошол эле мезгилде ошол бюджетти саламжалдуу пайдалануунун мындай жолдорун изденүү. Каракол аябай мындай уникальный шаар экен чындыгында. Караколдун потенциалы чындыгында чоң. Келечекке бул шаарга көп туристтер келе турган, бул жакты жакшы алдыңкы дүйнөдөгү шаарларга тааныла турган шаар кылса боло турган потенциалы бар. Бирок ошол эле мезгилде ага иштешибиз керек. Ага жолдорду, инфратүзүмдөрдү бүт баарын ордуна калыбына келтириш керекпиз. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Бирок бул иш эгер каржы маселелерин азыр чечип алган болсок, республикалык бюджеттен, шаардын бюджети жетпейт чындыгында. Шаардын бюджети 300 миллиондон ашык бюджети бар экен. Ал шаарды, Караколду көрктөндүрүүгө жетпейт. Жергиликтүү бюджет ушундай тартыш. Биз республикалык бюджеттен сөзсүз жардам алышыбыз керек. Ошол эле мезгилде кредиттер менен, гранттар менен иштешибиз керек. Ысыкөл өнүктүрүү фонду бар. Кумтөрдөн канчадыр пайызын? 1%. 1%. Ал ойдон 1%. Бул негизи эле бул маселе боюнча аябай көп сөздөр айтылып келет да. Акчага желип кеткен баягы убагындачы. Ушундай сөздөр айтылып келет, баягы максатсыз пайдаланылып кеткен деген сыяктуу. Бул жагында карап көрөсүзбү эми? Эми 1% бул акча 500 миллиондун тегерегинде түшүп атат да бүгүнкү күнгө чейин. Ал бир аз көбөйүп же бир аз азайып ушинтип турат. Жанагы 1% ошо валовыйдан түшкөн доходдон ошодон бөлүнөт 1%. Негизинен аны ал акча мындай бир караганда, бир укканда көп акча, 500 миллион акча экен. Анан жалпы Ысыкөл областынын жарандарына бөлүп келсек, 500 миң население бар Ысыкөл областында. Бөлсөк жылына 1000 сомдон бир жаранга. Күнүнө бөлсөк 3 сомдон. 2 сом 70 тиындан тиет экен. Ушул акчаны көп акча деп эсептегенге негизинен болбойт да. Бирок ошол эле мезгилде ал акчаны сарамжалдуу туура багытка пайдаланса болот. Буга чейин бул элдин акысы. Ал 1%ды өндүрөбүз деп канча Ысыкөлдүк жарандарыбыз жабыркаган 2009 жылы, андан кийин 2014 жылы.
ушуну өндүрүп өзүбүз пайдаланайлы деп аябай чоң кагылышуулар болгон. Комтор менен аны жакшы билесиңер. Ошонун негизинде бул элдин үлүшү деп элге бөлүп берген. Ал акча социалдык муктаждыктарды, маселелерди, анча-мынча кыйналган үй бүлөлөрдү ошол эле мезгилде жанагы жумуш ордун түзө турган, элге пайда бере турган багыттарда ушундай 2-3 багытта пайдаланып келет да. Түрдүү сөздөр бар. Туура эмес пайдаланган, ар ким өз кызыкчылыгына колдонгон деген сөздөр мага күндө байма-бай кирип айтылып атат. Мен айтып атам. Мага чейинки кандай пайдаланса, ошондой пайдаланылган. Ал мени чындап азыраак кызыктырат. Себеп дегенде мен кандай бүгүнкү күндө болсо ошондой Үскөл областын кабыл алдым фондду. Мен келген күндөн баштап бул жагынан мен жооп берем. Себеп дегенде мен ар бир тыйынына элге туура багыт алыш үчүн мен ошонун үстүнөн иштешим керек. Кечеги менен мындай кылышыптыр, булар буяка кылыптыр десе, ал менин образыма туура келбейт. Ал менин ишим эмес. Күч органдары бар, текшерүүлөр жүрүп атат ар түрдүү, алар текшерип өздөрүнүн баасын берсин. Мен кечеги менен күрөшкөнгө мен убактым жок. Мен алдыга жылышым керек. Алдыга жылдыртканга мен аракет кылышым керек. Ошол элдин үлүшүн, элдин акчасын адресине туура жалпы көпчүлүккө пайдасы тие турган иштерге багытташыбыз керек. Ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Сизди өз оюн ачык айта алган, тайманбаган саясатчы катары билип келгенбиз. Азыр бийликтин, президенттин облустагы өкүлү болуп атасыз. Жогоруда айткандай, жогорку кеңеште канча жыл иштедиңиз, ишкерликтен келгем дедиңиз аякта. Эми азыр аткаруу бийлигин иштеп атасыз. Эркин айтып, эркин сүйлөп жүргөн, эркин баскан адам катары аткаруу бийлигинде да кандайдыр чектөөлөр бар да өзүлөрүнүн. Өзүңүздү комфорттуу эле сезип дейм. Аткаруу бийлигинде чектөөлөр негизинен жок. Бирок ошол чектөөлөр аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлиги бул эки башка жумушу бар да. Бирок баары биригип келип, бүт бийлик бутактары чогуу биригип, өлкө үчүн, өлкөнүн өнүгүшү үчүн иштеш керек. Ошол эле мезгилде ар ким өзүнүн тармагында туура иш алып барса, адистигин көрсөтсө, алдыга жылганга мүмкүнчүлүк болот. Эми мен өзүмдүн оюм, ал мен калыптанганмын. Мени табигат, мага берген тарбия, мени окуткан мугалимдерим, ата энем, жанымда жүргөн менин санаалаштарым, мен ошентип калыптанганым, аны мен өзгөртө албайм. Кайсыл жакта болбойн. Өзгөртө албайм. Өз оюму сөзсүз жеткиргенге аракет кылам, талашам, сынчыл ой жүгүртүүлөрүмү мен мындан дагы күчтөнткөнгө аракет кылам. Андай болбосо иш жылбайт. Ошол эле мезгилде аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин экөөнүн айырмасын айырмалай билишим керек. Бүгүн мен аткаруу бийлигинде мен чарба менен алек болушум керек. Саясат менен көп башка иштер менен ал аткаруу бийлигиндеги Сулайманов, бул жердеги Сулайманов эки башка, бирок ички дүйнө ошол Сулайманов бойдон. Жеке суроолорду кетейин. Сулаймановдун диплому жасалма экен, ошон үчүн губернатор кылып жиберип коюптур деп баягы элдин оозунда элек жок эмес ушундай сөздөр айтылып атат. Бул сөздөргө бир ачыктык киргизип койсоңуз. Эми ал сөздөр көп бир жактан чыкты окшойт, кандайдыр бир жактан. Эми эгерде диплом жасалма болгон болсо, бул жакта деле аткаруу бийлигинен деле текшерилет да ал депутаттыктан кетип качып кутула албайсың да, андай сөздөр эми ага көп деле мындай жооп бергенге эмеге териккен жокмун, бирок ага эч кандай негиз жок.
Ошон үчүн аны бирөө чыгарган экен. Ошол мындай таркады окшойт. А менин дипломуму буга чейин миллион жолу текшерилген. Кайсы жыл окуу жайды, кайсы кесиптикти? Мен 96-жылы тапшырганмын. Улуттук университетке 2002-жылы бүткөнмүн биринчи диплом. Юрфакты бүткөнмүн, юриспруденция. Экинчиси технологиялык Ош университетин бүткөнмүн. Ал 2,5 жыл биринчи диплом негизинде, экинчи диплом. Мени эле эмес, көпчүлүктү кызыктырат болуш керек. Облустарга которуулар, ротациялар болгондо, мисалы үчүн сиз Бишкекте канча жыл жашап жүрүп, бияка келдиңиз, анан келгенде мамлекет турак үй менен обеспечивать этип береби, же кандай болуп калат? Же сатып алыш керек болобу, же батирге туруш керек болобу, ушул жагы кандай болуп калат? Сиздики кандай болду? Губернатордун бул жерде негизи үйү бар. Ал жерде мен азыр жашаган жокмун. Мен өзүмчө үй синмайт этип алып жашап атам. Өзүмдүн жеке капчыгыман. Эми мен окатым бар, Кудайга шүгүр. Ал мамлекеттен квартплата же башка алган жокмун. Губернатордун үйүнө жашап алганым себеби ал жер аябай мындай чоң экен. Аябай чоң. Ошол мезгилде ал чоң үйдө үй билем Бишкекте өзүм аялда жашаганга аябай чоң чыгым кетет экен. Свет, электр энергия аякта. Ошон үчүн ал чыгымды кетириш негизсиз деп ал жакка кирген жокмун. Негизи губернаторлор үй бүлөсү менен келип ошол жакта жашап жүрүшкөн. Үй бүлөм Бишкекте деп калдыңыз. Бул жакта сиз көп келесиз да, кандай болуп калат? Эми бала чака азыр мектепти мына жыйынтыктап атпайбы? Ал бүтүргөн болсо, анан каникулда алып келип, анан эмки жылга бул жака көчүп келишет. Азырынча өзүм эле биякта. Акырында сизге ачык микрофон. Балким бизге азыр айтылбай калган бир планыңыз бардыр. Эми негизинен мен айтарым дегеним, ушул өлкөбүздө тынччылык болсун, ошол эмес эле биздин Сүкөл областында алдыда келе жаткан сезон ачылмай ошого даярдыктарды күтүп атабыз. Ошо сезондо дагы бир элибиз жабыркабай, туристтерибиз жакшы эс алып кетсе экен деген тилекте дайым ушундай жараткандан суранам. Чтоб биздин мезгилибизде бир эч кандай бир чоң чыпылар болбосун депчи, Кудай сактасын деп. Ал эми областты өнүктүрүү боюнча программабыз иштелип атат. Иштеп чыктык, уже даяр. Бирок алдын ала мындай кылабыз деп жарыялагандан өзүм бир аз тартып турам. Себеп дегенде мактанып алып көп иштер ишке ашпай калышы да мүмкүн. Себеби дегенде жанагы бюрократия аябай бизде жалпы система тоскоолдуктар, бир атайын тоскоолдуктар эмес, мыйзамдардын көпчүлүк мындай токтомдордун бюрократиялар аябай көп. Аларды басып, ал мындай тосмолорду басып өтүш дагы бир убакыттар талап кылып атат да. Программаны эле жарыялап туруп, четинен эле ишке ашырып кете турганга губернатордун толук мүмкүнчүлүгү жок, көп чектелүү да. Ошон үчүн ошол иштерди убагы менен Кудай берсе сунуштайбыз иштин үстүнөн. Ошон үчүн мен азыраак пиар менен алек болуп атканым ушундан, көбүрөөк чарба менен, көбүрөөк иштер менен анын каржы булактарын кандай кылам, аны ким менен аткарабыз, аны кайсыл убакытта, канча убакыт бизге жетиштүү, ошонун аягына чыга турган А точкадан Б точкага жетишин биз полный сроктор менен иштеп атабыз.
Ошон үчүн көп иштер алдыда. Жанагы инфратүзүмдөр, канализациялар, булар иш башталат. Андан башка дагы жакшы иштер биз чарбалар, кооперативдер элдердин башын бириктирип, дыйканчылыкты мындай кластерный ар бир районго өзүнүн түшүмүн ала турган чогуу эл биргеликтеп иштей турган жолдорун издеп атабыз. Азыр жерлерин түрдүү кылышып эле мындай бир багыт жок да. Ошолордун багытында иштеп атабыз. Ошол эле мезгилде биз күндө ызычуу болуп акча тартыш деп эле Центр менен Минфин менен күндө мындай айтышып эле отурабыз, акча бөлгүлө, бере турган акчаларын бере албаган убакыттар да болуп атат. Бирок мурдагыга салыштырмалуу бир аз акимдердин фонддору ачылды, жазгы талаа иштерине мындай акчалар азыр бөлүнүп атат. Көп эле жаман дей бергенден алыс болушубуз керек, бир топ жылыштар бар. Бир суроону бербей калыптырмын. Бир жакка жетекчи болуп баргандан кийин өзүнүн командасы менен келет ар бир жетекчи. Анан кандайдыр бир кызматтык орун алмашуулар, ошол эле акимдер, мэрлер алмашат деп күтсөк болобу? Эч кимди андай алмашуу деген пока планымда жок. Бирок талап коюлуп атат. Иштин жыйынтыгын көрсөткүлө деп. Иштин жыйынтыгы менен мен кандай команда бере алам. Ошол берген командабыздын, ошол берген тапшырмалардын жыйынтыгын кандай алар аткарат. Албетте алардын көз караштары менен да эсептешишим керек. Иш үстүндө көрүнөт. Ким тартып ишти алдыга жылдырып кете алса, анда чогуу жылабыз. Эгер ишти алдыга жылдыра албай, тапшырмалар өз убагында аткарылбай, элдин нааразычылыгы көбөйүп, арыздар көбөйүп, иш жылбай аткан маселелер болсо, анда сөзсүз ал маселе каралыш керек, орун алмашыш керек, кетиш керек болсо, анда ал жетекчинин тагдыры чечилиш керек. Бирок келип эле алмаштыруу дегенден мүмкүнчүлүк бериш керек. Бир сөз менен айтканда, иштеп алдыга жылып кеткенге мүмкүнчүлүк бериш керек. Эгер ошол мүмкүнчүлүгүн өзүнүн дагы кредит довериясы бар, жарым жылбы, 3 айбы ошол убактарда иштеп сүзүрөп алдыга тартып кетсе, анда дальше колдоо болуш керек. Тарта албаса, анда ал маселени чечиш керек. Ушундай принцип менен иштеп атабыз. Азыр эч кимди эч кандай жака алмаштыруу жок. Команда менен келгенмин, бирок команда эч кандай штатка кирбей, өзүнчө дагы иштеп атат. Текучка менен, аппарат менен өзүнчө иш. Жалпы дорожный карта мындай программабыз менен өзүнчө иш кетип атат. Түшүнүктүү. Жаңы эле келип атасыз. Буюрса көбүрөөк суроолорубуз менен келебиз. Ийгиликтерди каалайбыз сизге. Рахмат, игилик болсун сиздерге да.